UFC'nin топ мушкерлерinin кайсыл бири утары белгисиз. Бирок алдыңкы убакыттарда бири жеңишке жетет эмеспи достор. Бул 4 мушкерлер тууралуу UFC мушкерлери прогноздорун айтып өттү. Бул мушкерлерге карата. Арман Сарукян: мен ойлоймун Майкл Чендлер Тони Фергюсонду жеңе алат. Ал азыр эң жакшы формада Тониге караганда. Анткени акыркы жолдору эмнегедир жеңилип келе жатат Фергюсон. Ал азыр мурункудай жаш эмес, өтө эле карып калды. Жаш мушкер менен урушу абдан кыйын кечет. Мен бир нерсени анык айта алам, UFC эгерде Фергюсонду же Чендлерди мага беришсе, анда мен эки мушкерлерди тең жеңил жеңе алам. Мен ойлойм алдыдан бул мүмкүндүктөр да мага да берилет. Алар менен урушканы деп өткөн Арман Сарукян достор. Ян Блахович: мен ойлоймун бул жеңиш тарап Майкл Чендлерде болот. Анын акыркы урушкандарын байкаштырып көрсөк, анын жакшы тажрыйбасы бар жана эң жакшы мушкер катары билем. TJ Ларами: бул матчта мен ишенем Майкл Чендлер Тони Фергюсонду нокаутка жиберет. Бул күндү мен күтүп келем. Даниэл Корме: ойлоймун Тони Фергюсон өзүнүн эң чоң үрөөнүн мушкерлер арасында жоготту. Бирок өзүнө болгон ишеничин бербей келет. Мурда өзүнүн салмагында көптөгөн күчтүү мушкерлерди багынткан эле. Бүгүнкү күндө аны башкача сүрөттө көрүп жатам. Ал 11 жолу раундтарда утулуп келди. Бирок каршылашына туруштук бере алат деп ишенем дейт Даниэл Корме. Ал эми кийинки прогноздор Чарльз Оливейра жана Джастин Гейджиге карата айтылды. Кевилли: мен ойлоймун жеңиштин көп тарабы Оливейрага болсо керек. Себеби кайсыл тараптан, кайсыл учурга кабылса дагы стойкада болобу ал мыкты. Бирок Гейджиге да көп мүмкүндүктөр бар утууга. Мен ойлоймун бул саллашууда Чарльз Оливейра ута алат. Конор Макгрегор: болушу мүмкүн Чарльз Оливейра титулун сактап калса. Болушу мүмкүн, балким биз июль айында жолугарбыз. Бирок мен бул тууралуу айткым келбейт качандыгын. Узак эмес, өтө жакын арада күтүлөт. Бул саллашууда Оливейра Гейджини багындыра алышы мүмкүндүгү көп. Себеби ал абдан жыланга окшош турам. Дал жыланга окшоп ороп алат. Достор, силер бул прогноздорду көрдүңөр. Эми айткан сөздөрүндө кандай карайсыңар? Балким силердин оюңар башкачадыр. Оюңарды калтыргыла. Кайсыл раундда ким жеңет? Ушул тууралуу жазып өткүлө достор. Амандашалы кийинки роликке.